акыркы сиздерге ушундай результаттар менен бөлүшүп кетейин. Ушул жерде акыркы түшкөн эженин оценка телосы менен тааныштырайын. Мына караңыздар. Негизи телосы 10 балл болуш керек болчу. Мына жерде 10 болуш керек болчу. Эженики 1 баллга да жетпей калды. Телосложениясы крупное, то есть толуп кеткен экен. Опасность 8 показателей. Караңыздар. 8 показатели опасный деп көрсөтүп атат. Бул салмагы өтө толук экен. 81,4 болуп атат. Өзүнүн боюна туура келбейт да. Идеальный вес 55 болуш керек болчу. Ошондо дагы 26 килограмм ташташ керек болуп атат. Мына 26 килограмм. Андан кийинкиси телесный жир. Бул биздин телодагы, ашказандагы эмес, биздин булчуң, май, мондай болуп баардык телобузга. Мына бул жерде дагы описаниясы. Эми жир дагы ожирение деп 51,4 болуп атат. Нормальный мына бул жер болмок да. Нормальный, идеальный жир 29,1 болмок. Количество жира, мынакей, жир, который вам нужно сжечь для достижения идеального состава тела, 18,2 килограмм майды сжигать этиш керек. Но эже wellness ичсе, бир 3 ай ичсе, мынагы май сжигать этилет. Себеби бизде коктейлде SLA деген сонун компонент бар. Именно ошол жирди сжигать этет да. Анан мышца, булчуң. Мына булчуң болсо недостаточно эч кандай. Баягы далдайган менен дамы жок деген сыяктуу болуп, толук болгону менен эч кандай күч жок экен да бул эжеде. Бул жерде 63-төн 73-кө чейин норма болмок да. Экөөнүн ортосу. Где-то 70-68 болгондо нормальный болмок. Бул жерде да процент менен берилип атат. Эми индекс вицеллярного жира. Бул эмне? Бул вицеллярный деген биздин ашказаныбыздагы, ашказанда ичеги майы. Мына опасный дейт. Тоже опасный болуп атат. Бул норма 6га түшүш керек ушул жер. Эми SOFT дегенибиз бул скорость основного обмена веществ. То есть биздин ашказандын аш кылуучу ылдамдыгы, скорость ошонун так низкая дейт. Метаболизм жакшы иштебейт дегенди түшүндүрүп атат да бул жерде. Болуш керек болчу мына нормально 1723 кал. Вода, суунун өлчөмү. Суунун өлчөмү 28,1 болот. Суун да аз ичет экен. Суу 50 болгондо, 52-50 болгондо, мына 44-төн 54-кө чейин нормальный болмок да. Суу дагы өтө аз экен. Андан кийин кости. Бул сөөктүн салмагы мына 2 килограмм. Бул борпоң дегенди түшүндүрөт да. Бул дагы эгерде wellness ичкенде, ошол коллаген бар болгондуктан сөөктүн да структурасы бекемделмек. Же болбосо доброгени 30 жаштан кийин ошол биздин сөөктүн салмагы, адамдардын сөөгүнүн салмагы азайып баштайт экен. Ошо өзүбүздүн сөөгүбүздүн ден соолугу жакшы болуш үчүн тренировканы жакшы кылышыбыз керек экен. Рационубузга кальций бар тамак аштарды жешибиз керек экен. Андан кийинкиси мышечный резерв. Кстати, бул жерден омега дагы жакшы жардам берет мына сөөггө. Мышечный резерв. Бул эмне? Мышечный резерв биздин сөөгүбүздү каптап турган булчуң эт. Эгер ошол булчуң этибиз жакшы болсо, күчтүү болсо, биздин сөөгүбүздү дагы коргой алат экен да. Эгер булчуң этибиз борпоң мындай тыгыздыгы анча эмес болсо, анда биздин сөөктөрдү да ошо булчуң этибиз защищать эте албайт экен. Очень плохо дейт. Отлично болсо сонун болот, 5 болуш керек болчу. Андан кийинкиси бул жерден единственный эле белок жакшы чыптыр. Отличный дейт, мына белок жакшы экен. Анан ИМТ бул индекс масса тела, өзүнүн боюна салмагы дал келеби дегенде мына сильное ожирение деп чыгып калды. Көрдүңүздөрбү? Эми бул эже метаболический возраст 66 экен. Бирок бул эженин өзүнүн жашы 55 болуш керек эле азыр.
биз негизи эмесин алып атканда, данныйларын алып атканда ошолордун баарын жазабыз. Бул жерге сакталып калат негизи. Так. Мен азыр таппай калдым, бирок бул эже ошо 10 жашка картаң болуп калганда 55 болчу. Бияктагы организм 66 жаштыкы болуп калды да. Мен азыр анысын таппай калдым. Мынакей, биздин тараза ушундай сиздер тууралуу ушундай маалыматты бере алат. Өзүңүздөргө кызык болсо келиңиздер.